Саламатсыздарбы, күнгө жума Супер ТВда Сереп Чекит KG сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Бүгүн 30 апрель УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдөн келди. Бул тууралуу Кактус медиа жазып чыкты. Сүйлөшүүгө Камчы Бекташиев менен Баткен облусунун губернатору Өмүрбек Сваналиев, УКМКнын чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев барган. Биз нейтралдуу кызыл белде жолуктук. Тажик тараптан УКМКнын башчысы Согди облусунун губернатору чек ара кызматынын башчылары келди. Бүгүн аскерлерди мамлекеттик чек арадан алыс алып кетүүнү чечтик. Биз Баткенге, алар өзлөрү жакка. Биз жакын арада бул маселени чечебиз. Демаркация жана делимитация жүргүзөбүз, зым тартабыз. Тажикстан Ворухка коридор ачууну, электр энергиясын берүүнү суранышты. Бирок биз бул маселени дагы сүйлөшөбүз дедик. Мен азыр баардыгын айта албайм. Пресс-релиз даярдайбыз. Жакын арада тажик чек арачылары Көкташка жол ачышат. Ошондой эле Кыргызстандын аймагынан тажиктер чыгып кетишет. Ал эми аскер кызматкерлери саат 16:00 чейин аймактан чыгып кетиши керек. Ошону менен бирге бардык өрттөлгөн үйлөр калыбына келтирет. Мамлекет тарабынан же тажик тараптан. Мен силерге сөз берем. Биздин 1 метр жерибизди да бербейм. Бирок демаркация жер алмашуу менен жүрөрүн эскертип коюшум керек, деди Ташиев. Бүгүн кечке дейин абалды толук таштап кетебиз. Азыр баардыгы жакшы болуп, Кудай кааласа. Кыргызстандын чек ара заставалары кыргыз аскерлеринин эле карамагында турат. Тажиктерге алдырган жокпуз. Бул туурасында УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Заставалар аткылоого алынганы үчүн талкаланган жерлери болду, бирок бирөөнү дагы тажиктер басып алган жок. Биздин чек арачылар Тажикстандын бир заставасын басып алышты. Чагымчылдыкка алдырбоого чакырабыз. Коңшу мамлекеттердин бир БТРы жок кылынды. Анын ичиндеги аскерлер жашынып калышты, дешти мекемеден. Социалдык тармактарда чек арадагы кагылышууда каза тапкан жарандардын тизмеси жарыяланууда. Алардын аты жөндөрүн 24 KG агенттиги топтогон. Каратаев Сагын Калбаевич 42 жашта, Тагаев Сүйүн Ураимович 51 жашта, Абдрахманов Баяман Гапаревич 23 жашта, Үсөн уулу Рашид 47 жашта, Мадина Рахматжанова 12 жашта, Сайдаров Махмат Расул 36 жашта, Ганиев Жамшит Кайгимович 31 жашта, Каработоев Алтынбек Жалилович 38 жашта. Агенттик өз булактарына таянуу менен Бөрү Атайын отрядынан каза болгон жоокерлердин аты жөнүн жазды. Алар капитан Нурсултан Манасбек уулу Жалал Абад облусунун Авлетим айылынан 28 жашта, прапорщик Бекзат Юлдашев Лейлек районунун Исфана айылынан 29 жашта, капитан Эсентур Кубанычбеков Нарын облусунун Акмуз айылынан 28 жашта. УКМКнын чек ара кызматынын басма сөз кызматынан 24 KG агенттигине каза болгон аскерлердин аты жөнүн айтып берүүдөн баш тартышкан. Мекеме буга чейин 3 жоокери курман болгонун, дагы 20 жоокер жаракат алганын билдирген. Экөөнүн абалы оор деп бааланууда. Баткен облусунун башчысынын басма сөз кызматы буга чейин социалдык тармактарда тарап жаткан жергиликтүү администрациянын имаратына Камчы Гөлбаев келди деген маалыматты төгүндөдү. Анын айтымында бир нече сааттан бери обл администрацияда УКМКнын төрагасы Камчы Бекташиев бар. Ал жергиликтүү калк менен жолугуп сүйлөшүү иштерин жүргүзүүдө. Балким алар Ташиевти Гөлбаев менен алмаштырып алышса керек. Гөлбаев бул жакка келген жок, Өмүрбек Сваналиев менен жолуккан жок, дешти басма сөз кызматынан. Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу билдирүү жасады. Анын билдирүүсү чет элдик басылмаларга жарыяланды. Анда Москва Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдын курчушуна тынчсыздануу менен байкоо салып турганын билдирген. Тилекке каршы куралдуу жаңжалда мерт кеткендер бар. Эки тараптан тең бир канча адам жаракат алды. Азыркы учурда абал турукташты, бирок чыңалуу дале сакталууда. 30 апрелге караган түнү тараптардын кагылышты токтотуп, чыңалган абалды сүйлөшүү жолуна салып, аскерлер жана техника чыгаруу боюнча келишимин кубаттайбыз деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле эки тарапты мындан ары дагы сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырып, Орусия кырдаалды саясий дипломатиялык жол менен чечүүгө жардам берүүгө даяр экенин билдирген. Бүгүн 30 апрелде президент Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен Баткен облусундагы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал боюнча телефон аркылуу сүйлөштү. Маалыматка караганда мамлекет башчылары учурдагы кырдаалды жана кагылышууну жөнгө салуу жолдорун талкуулашкан. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёев тажик тарап менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө маалымдады жана тынчтыкты орнотууга, жаңжалды жөнгө салууга жардам берүүгө даярдыгын билдирген Өзбекстандын президентине ыраазычылыгын айтты. Тараптар Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы бардык пикир келишпестиктерди дипломатиялык диалог куруу аркылуу тезирээк жөнгө салуу зарылдыгын белгилешти.
Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыштан 12 жаштагы кыргызстандык кыз курман болгону айтылган. BBC кыргыз кызматы 6-класста окуган Мадина Рахматжанованын кандай жагдайда каза тапканын жазды. 29 апрелде кечинде саат 7-8 чамасында тажик тараптагылар ок атып баштаганда Максат Кулунду интернационал айылындагы эл дүрбөп кача баштаган. Алар менен чогуу Мадина өзүнүн энеси жана 4-класстагы сиңдиси болуп качып чыккан. Куралдуу кол салгандар айылдагы элди карай минометтон ок жаадырышкан. Ошондо Мадина менен анын энесине ок тийген. Аларды көрүп калган айылдаштары көтөрүп алып машинага салып аймактык ооруканага алып барышкан. Бирок аймактык оорукана алардын абалы оор экенин айтып райондук ооруканага жөнөтүшүптүр. Тилекке каршы 6-класстан окуучу кызы ооруканага жетпей каза болуп калды, деди Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы. Мадинанын энеси райондук ооруканага жетери менен операция болду. Бирок абалы дагы деле оор. Ошондуктан аны Бишкектеги ооруканага алып кетишкени айтылууда. Баткен жана Лейлек районундагы чек арадагы чырдан улам каза тапкан кыргыз жарандарынын саны саат 17:00 карата 31ге жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин биринчи орун басары Ализа Солтонбекова брифинг маалында билдирди. Чырдан жалпысынан 154 жаран жаракат алган. Алардын 121 жай жаран, 23 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери. Жаракат алган 24 адам атайын учак менен Баткенден Бишкекке алынып келинип, алардын 19-у Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна, 3-өө улуттук госпиталга жана 1-өө улуттук хирургиялык борборго, дагы 1-өө гемодиализ борборуна жаткырылды. 2 жабырлануучунун абалы оор, калгандары орто жана салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Жогорку кеңештин депутаттар тобу Баткен облусунда экендигин парламенттин басма сөз кызматы бүгүн 30 апрелде билдирди. Депутат Марлен Маматалиев депутаттык топ кыргыз-тажик чек арасында түзүлгөн кырдаал менен жеринде таанышканын билдирди. Алардын айтымында учурда адамдар турмуш тиричиликке зарыл болгон буюмдарга жана азык-түлүктөргө муктаж. Кызыл Бел Гулистан өткөрүү пунктунда тажик чек арачылары ок атуучу куралдан бир жолу ок чыгарышкан. Кыргыз чек арачылары ага жооп берген эмес. Субан Алиевдин айтымында учурда абал туруктуу ок атуу жок. Бул ок атуудан кийин биз Тажикстандын УКМКсынын жана чек ара аскерлеринин өкүлдөрү менен байланыштык. Бизге ок жаңылыштык менен атылганын айтышты жана кечирим сурашты, деди ал. Социалдык тармактарда кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышуудан каза тапкан жоокердин сүрөтү тарады. Капитан Нурсултан Манасбек уулу Жалал Абад облусунун Авлетим айылынан номер 2053 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. 28 жашта болгон. Эл өз баатырларын тааный жүрсүн деп жазды социалдык тармактын колдонуучусу Зульфия Кожоева. Буга чейин өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги чек арадагы жаңжалдан 134 адам жаракат алып, алардын 13-ü каза тапканын билдирген. Алардын 3-ü Бөрү атайын отрядынын жоокерлери болгон. Ал эми калган жай жарандардын аты жөнү социалдык тармактарда жарыяланган. 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдоо боюнча тергөө иши жыйынтыкталып, материалдар бүгүн 30 апрелде 1 май райондук сотуна кароого жөнөтүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда Замирбек Теңизбаевдин үстүнөн жазык кодексинин 170-беренеси жана 130-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Аталган фактылар бир сотко чейинки өндүрүш ишине бириктирилген. Замирбек Теңизбаевдин өлүмүнө байланыштуу сотко чейинки өндүрүш иши токтотулду. Айзадан уурдоо фактысы боюнча 4 чектүү кармалган. Алар учурда камакта. Ошондуктан сотко чейинки өндүрүш иши жазык кодексинин 175-беренесинен 170-беренесине өзгөртүлдү деп айтылат маалыматта. Баткенде жаш машыктыруучу жана футбол калысы Абди Бахап уулу Султанбек каза болду. Султанбек чек арадагы куралдуу жаңжалда каза болгон адамдардын катарында. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан билдиришти. Маалыматка караганда 19 жаштагы Султанбек Нур Баткен клубунда ойноп, Д машыктыруучулук лицензиясына ээ болгон. Ошондой эле жаштар арасындагы чемпионатта калыстык кылып келген. Бүгүн 30 апрелде президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахман менен телефон аркылуу байланышты. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Маалыматка караганда өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн өз ара урматтоо принциптеринин негизинде жана ынак коңшулук маанайда конструктивдүү диалог болгон. Мамлекет башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаалды жана аны тез арада жөнгө салуу чараларын талкуулашты. Садыр Жапаров Кыргыз тарап мамлекеттер аралык маселелерди
маселелерди диалог жолу менен чечүүнү жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды туруктуу абалда сактап калууну колдой турганын баса белгиледи. Президент Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтык мындан ары дагы Кыргыз жана Тажик элдеринин ортосундагы салттуу жана көп кылымдык достуктун, ынак коңшулуктун негизинде ыраттуу жана жемиштүү өнүгө берерине ишенимин билдирди. Мамлекет башчылары учурдагы түзүлгөн кырдаалды тынчтык жолу менен гана чечип, үстүбүздөгү жылдын май айынын экинчи жарымында Дүйшөмбү шаарында жолугушуу өткөрүүнү макулдашышты. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тараптардын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрү эртең 1-майда Баткен облусунда өтөт деп айтылат маалыматта. Головной суу бөлүштүрүүчү жайы Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан жана Кыргызстанга таандык. Бул тууралуу бүгүн 30 апрелде Тышкы иштер министрлигинин 1-саясий департаментинин 1-катчысы Эрмек Куштобаев. Андан социалдык тармактарда тараган суу бөлүштүрүүчү жайдын документтеринин чыйынтыгүнү жөнүндө сурашты. Бул суроо өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлүнүн секретариатына берилиши керек. Анткени Кыргызстандын комиссиясында тиешелүү мамлекеттик органдардын адистери бар. Алардын ичинде жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери жана картографтар бар. Алар документтер боюнча так жооп бере алышат, деди Куштобаев. Анын маалыматы боюнча суу бөлүштүрүүчү жай Кыргыз СССРнин каражатына курулган. Акча каражаты Москвадан бөлүнгөн. Ал өз күчүбүз менен курулган, жаңылбасам. Ош облусунун курулуш монтаждоо башкармалыгы тарабынан курулган, деди Куштобаев. Ушул жана башка жаңылыктар менен Серипчекит KG сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.